Саламатсыңар балдар. Силер менен 7-класстын алгебра курсун окуп үйрөнүүгө арналган кезектеги телесабагыбызды баштайбыз. Анда эмесе дептерлериңерди даярдап, калем саптарыңарды алып, бүгүнкү сабакты өздөштүрүүгө аракет кылгыла. Сабактын жүрүшүндө мен алгач жаңы темадан эмес, өткөн материалдарды кайталоо менен баштайын. Анткени ал материалдар бизге бүгүн таяныч болуп эсептелет. Келгиле, анда эмесе өткөн материалдардан бир аз кайталоо жүргүзүп алалык. Мынакей балдар, экранда силер көп мүчөнү көрүп турасыңар. Көп мүчө деп биз бир мүчөлөрдүн суммасын айтабыз. Көп мүчөнү кайсы бир мүчөлөр түзүп турат? Кана карап көрөлүчү. Көп мүчөнү түзгөн бир мүчөлөрдү айта турган болсок, ар бир мүчөсүн атайлы. Биринчиси 25 АБ. Экинчиси АБ квадрат. Үчүнчүсү минус А квадрат Б куб. Төртүнчүсү 8, бешинчиси минус 7Б. Балдар, экранда силер көп мүчөнү түзүп турган бир мүчөлөрдү көрдүңөр. Эми ушул жерден силер көңүл бура турган бир мүчөлөр мынакей минус А квадрат Б куб болсо, ошол бир мүчө минус А квадрат Б куб деп аташыңар керек. Кээ бир окуучулар байкабай А квадрат Б куб деп аташат. Жок. Алдында минус белгиси тургандыктан бир мүчөсү кайсы десем минус А квадрат Б куб дейсиңер. Дагы ушундай бар бекен? Ооба балдар, мына акыркысында да көрүп турасыңар. Демек бул 5-чи бир мүчө минус 7Б дешиңер керек эле. Мына бул экөөнү. Көпчүлүк балдар ушул жерде минусту койбой жазышат. Анда ал ката болуп эсептелет. Көп мүчөдө алдында минус тургандыктан бир мүчөсүн атаган учурда минусу менен атагыла. Эми балдар, ар бир мүчөнүн даражаларын табалычы. Биринчи бир мүчөнүн даражасы А менен Б'нын көрсөткүчтөрү 1 болуп турса, суммасы 2. Бирге бирди кошсок 2, демек биринчи бир мүчөнүн даражасы 2. Экинчи бир мүчөнүкү канча? Ооба балдар, экинчи бир мүчөнүкү А деп турса, көрсөткүчү 1, Б'нын квадраты турат. Демек 1ге 2-ни кошсок 3 болот. Үчүнчү бир мүчөнүн даражасын табыш үчүн 2ге 3-тү кошобуз. 5 болот. 8 деп турса, сан эле турса, анын даража көрсөткүчү 0 болот. Эгер тамга өзү эле Б, С, же X, же А, же жана башка тамганын өзү эле турса, анын даражасы 1ге барабар болот. Мынакей, жакшылап көңүл бурабыз. Бул материал бизге керек болот. Биз көп мүчөнү түзгөн ар бир мүчөнүн даражаларын таптык. Ушул жерден силер эстеп кала турганыңар, сан болсо, анын даражасын 0ге барабар деп айтабыз. Тамга же өзгөрмө өзү эле турса, анын даражасы 1ге барабар болот. Эстеп калдыңарбы? Эми келгиле, мен силерге бир нече бир мүчөлөрдү көрсөтүп жатам. Ушул бир мүчөлөрдүн суммасын тапсак, эмне пайда болот? Көп мүчө пайда болот мынакей. Кайталайм. Бир нече бир мүчөлөрдүн суммасы көп мүчөнү түздү. Эми бир мүчөлөрдүн мынакей силер көрүп тургандай көп мүчөнүн мүчөлөрү экендигин билесиңер. Көп мүчөнү түзгөн ар бир мүчө көп мүчөнүн мүчөлөрү болуп эсептелет. Эми балдар, бир мүчөнүн даражаларын дагы бир жолу таап өтөлүчү. Кана, биринчи бир мүчөнүн даражасы канча экенин тапкылачы? Мен силерге туурасын көрсөтөйүн. Ооба, X-тын кубу анан Y деп турат. Бир мүчөнү түзгөн өзгөрмөлөрдүн даража көрсөткүчтөрүнүн суммасынан турат. 3кө 1ди кошсом 4 болот. Экинчи бир мүчөнүн даражасын тапкылачы. 1ге 1ди кошсом 2 болот. X эле деп турса, мунун даражасы 1ге барабар болот. Сан эле турса, мунун даражасы 0ге барабар болот. Көрдүңөрбү? Эми көп мүчөнүн даражасы деген эмне деген суроо пайда болот. Кана, жакшылап көңүл бурабыз. Биз буга чейин бир мүчөнүн даражаларын билгенбиз. Азыр мен көп мүчөнүн даражасын айтам. Бул материал өткөн сабактагы теманын уландысы болчу. Демек, көп мүчөнүн даражасы дегенибиз көп мүчөнү түзгөн бир мүчөлөрдүн даража көрсөткүчтөрүнүн эң чоңун алабыз. Кайталайм. Көп мүчөнүн даражасы дегенибиз бул көп мүчөнү түзгөн бир мүчөлөрдүн даража көрсөткүчтөрүнүн эң чоңу. Анда 4, 2, 1 анан 0 болсо эң чоңу 4. Мынакей, көп мүчөнүн даражасы 4кө барабар экен. Эстеп калдыкпы? Эми балдар, мен силерге көп мүчөнүн даражасын тапканга бир тапшырма сунуш кылайын. Кана,
Силер көрүп турган экрандагы көп мүчөнүн даражасын тапкылачы. Убакыт кетти. Ойлонуп туруп, туура деп эсептеген жообуңардын номерин дептериңерге жазып алгыла. Мен анда туура жообун көрсөтөйүн. Мына биринчинин даражасы 1-ге барабар. Экинчиники өзүңөр көрүп тургандай 3-кө барабар. Эмне үчүн? Анткени А квадрат анан Б деп турат. Б деп турса 1-ге барабар көрсөткүчү, Аныкы 2-ге барабар, экөөнүн суммасы 3-кө барабар. А Б деп турса экөөнүн тең көрсөткүчтөрү бирден болгондуктан суммасы 2-ге барабар. Сан турса 0-гө барабар. Демек эң чоңу кайсы экен? Эң чоңу мынакей 3-кө барабар экен. Туура жооп, экинчи жооп. Эгер кимиңер экинчи жоопту туура деген болсоңор, анда азаматсыңар. Мына көп мүчөнүн даражасын таап алдык. Бул көп мүчөнүн даражасы 3-кө барабар экен. Эми балдар, ушул көп мүчөлөр жөнүндө сүйлөшүп жатып, мен экранга бир нече жашылчаларды коюп койдум. Байкап жатасыңарбы? Бадыраң, помидор жана калемпирди көрүп турасыңар. 3 бадыраң, 3 Б деп белгилеп турайынчы. 1,5 помидор, 1,5 П деп атам. 4 калемпирди мен 4К дейин. Ушулар бири-бири менен кандай бир салыштырып түшүндүрүүгө мүмкүн болду экен деп ойлоп турсаңар керек. Ооба балдар. Мынакей, мен силер көрүп турган 3Б, 1,5 П, 4К дегендердин баардыгын бир мүчөлөр деп атаймын. Ушундайбы? 3Б деген да бир мүчө, 1,5 П деген да бир мүчө, 4К деген да бир мүчө. Жогорудагы бадыраң, помидор, калемпирлер булар жашылчалар. Эми байкагыла. Эгерде жашылчаларды кошо турган болсок, жыйынтыгында эмне алышыбыз мүмкүн? Ооба, салат пайда болду деп элестеткилечи. Мен жашылчаларды кошуп аралаштырдым. Бир мүчөлөрдү кошо турган болсок эмне пайда болот балдар бизде? Ооба, бир мүчөлөрдү кошо турган болсок, көп мүчө пайда болот. Байкап жатасыңарбы? Мен жогорудагы мисалда жөн гана силерге элестүү мисал катары көрсөтүп жатам. Мындан силер бир мүчөлөрдүн суммасы көп мүчө болоорун билишиңер керек. Эми балдар, жаңы теманы жазып алгыла. Биздин бүгүнкү сабагыбыздын темасы көп мүчөлөрдү кошуу жана кемитүү. Кайталайм бүгүнкү теманы. Көп мүчөлөрдү кошуу жана кемитүү. Жаздыңарбы? Эми балдар, көп мүчөлөрдү кошуу жана кемитүүнү окуп үйрөнүүгө карата кандай таяныч суроолорго жооп беребиз? Алгач кашааларды кантип ачабыз? Ушул суроону билишибиз керек. Окшош кошулуучулар деп эмнени түшүнөбүз? Ушул суроого жооп бере алышыбыз керек. Жана окшош кошулуучуларды кантип топтойбуз деген. Мына көрдүңөрбү балдар? Биз бүгүнкү сабакта көп мүчөлөрдү кошуу жана кемитүүнү билиш үчүн ушул 3 суроого жоопту айта алышыбыз керек. Ошолорду пайдаланып, анан биз бүгүнкү сабакты өздөштүрөбүз. Демек, көп мүчөлөрдү кошуу жана кемитүү үчүн окшош кошулуучуларды таанышыңар керек, окшош кошулуучуларды топтой алышыңар керек, жана кашааны ачканды билишиңер керек. Келгиле анда эмесе ушул 3 түшүнүктү пайдаланып бүгүнкү теманы өздөштүргөнгө аракет кылалык. Анда эмесе кеттик. Мынакей, картошкаларды көрүп турасыңар. Картошкаларды кошсоңор жыйынтыгында эмнелерди аласыңар? Албетте, картошкаларды аласыңар. Алмаларды кошсоңор, ал кандай алма экендигине карабай жыйынтыгында алманы алып атасыңар. Бир идишке салып жатабыз да биз. Картошкадан салынып турган мүшөктөгү картошканы кемитейинчи, мүшөктүн түбүндө эмне калат? Албетте, пияз калбайт да. Кайра эле түбүндө картошка калат. Ушундайбы? Мен мисалдарды жөн көрсөткөн жокмун. Мен бүгүнкү сабакта көп мүчөнү кошсо эмне пайда болот? Көп мүчөдөн көп мүчөнү кемитсе эмне пайда болот? Мына ошону билдирейин деп жатам. Бул силерде жашоодо. Жашылчадан жашылчасы бар идишке сала турган болсоңор, түбүндө картошканын калганын көрдүңөр. Көп мүчөдөн көп мүчөнү кемитсе эмне калат болду экен? Же көп мүчөгө көп мүчөнү кошсо эмне болот деген суроого азыр жооп беребиз. Мынакей, көп мүчөлөрдү көрүп турасыңар. Ушул көп мүчөлөрдү биз кошушубуз керек болуп атат. Ал үчүн мен кашааларды ачууну бир аз кайталап алайынчы. Мына кашаага алып, ортосуна плюс койдум. Эмне кылган атам? Мен көп мүчөгө кошкон жатам. Көп мүчөгө кошуш үчүн алгач кашааларды ачышыбыз керек. Кашаанын алдында, мынакей, белги жок турат. Демек, кашаанын алдында плюс белгиси бар деп эсептегиле. Андай болсо, кашаанын алдында плюс белгиси турса, кашааларды алып таштап, кашаанын ичиндеги кошулуучуларды өз белгисинде эле жазып алабыз. Мынакей, эч белги жок турса, силер бул жерде плюс белгиси бар экен деп элестеткиле же эсептегиле. Анда кашаанын ичинде плюс белгиси турса, астында
Кашаанын ичиндегилердин баардыгы өз белгисинде эле жазылат. Мына өзүн эле көчүрүп жаздым. Кийинкисинде да плюсту коем дагы мына өзүн эле көчүрүп жаздым. Эми кашааны ачкандан кийин мен бул эки көп мүчөгө кошкон атпаймынбы? Окшош кошулуучуларын топтойн. Окшош кошулуучулар кайсылар? Тамга түрүндөгү бөлүктөрү бирдейлер. 2а кубка окшош 3а куб турат. Демек 3а кубка 2а кубту кошсок 5а куб болот. Жаздым. Окшош кошулуучулар топтодум. Дагы окшош кошулуучулар бар бекен? Ооба. 14аб менен минус 8аб. 14абдан 8абны кемитсем, силерде плюс 6аб калат. Минус 15 менен 9 дагы окшош кошулуучу болуп эсептелет. Сан менен сан дагы окшош кошулуучу. Анда силерде минус 6 келип чыгат. Бул жерден эми жыйынтык чыгаргыла. Мына силер биринчи кашаанын ичинде турган көп мүчөнү көрүп турасыңар, экинчи кашаанын ичинде турган көп мүчөнү көрүп турасыңар. Көп мүчөгө кошсок жыйынтыгында эмне пайда болду? Ооба балдар, көп мүчө пайда болду. Демек көп мүчөлөрдү кошууда көп мүчө келип чыгат. Жана картошкаларды кошо турган болсоңор жыйынтыгында картошкалар келип чыкты деп көрсөтпөдүмбү? Ошондой эле алгебрада дагы көп мүчөлөрдү кошсок көп мүчө келип чыккан учурлар кездешти. Эми силерге суроо берейин. Кана балдар, көп мүчөлөрдү кошууну аткарып көргүлөчү. Кана дептериңерге тез-тезден тапшырманы жазып, көп мүчөнү кошууну аткаргыла. 4 жооптун ичинен туура деп тапкан жообуңардын номерин дептериңерге жазып алгыла. Жаздыкпы? Анда эмесе мен силерге туура жообун көрсөтөйүн. Көп мүчөлөрдү көп мүчөгө кошкон атабыз. Экөөнүн тең алдында плюс тургандыктан өз белгисинде эле көчүрүп жазабыз. Мынакей өзүн жаздым. Мына плюстун өзүн жаздым да, мунун өзүн жаздым. Эми байкагыла, окшош кошулуучулар бар экен. 8с кубка с кубту кошсом 9с куб чыгат. 10сдан 7сни кемитсем плюс 3с чыгат. Анан минус 20га минус 9ту кошсом минус 29 чыгат. Демек туура жообу 4-үнчү жооп туура экен. Байкадыңарбы? 4-үнчү жооп туура. Анда жообу дегенге 9с куб плюс 3с минус 29 деп жазмаксыңар. Мынакей биз көп мүчөнү кошууну аткардык. Эми балдар, кашааларды ачууну дагы кайсы учурда колдонобуз? Кашаанын алдында плюс белгиси болушу мүмкүн, же минус белгиси болушу мүмкүн. Мына кашаанын ичине мен көп мүчөлөрдү жазайынчы. Жогорудагы мисалда пайдалангандай, эгерде кашаанын алдында плюс белгиси турса, кашаанын ичиндеги ар бир кошулуучу өз эле белгисинде жазылат. Белгилери өзгөрбөйт. Эгерде кашаанын алдында минус белгиси турса, кашааларды ачканда кашаанын ичиндеги ар бир кошулуучу карама каршы белгиде жазылат. 6а куб оң санбы? Анда кашааны ачсак терс сан болуп жазылат. Минус 5а деген терс санбы? Кашааны ачсак плюс 5а деп жазылат. Минус 2 деген терс сан экенин көрүп турасыңар. Плюс 2 деп жазылат. Мындан эмнени байкадыңар? Муну силер 6-класста эле өткөнсүңөр. Кашаанын алдында минус белгиси турса, кашааны ачканда кашаанын ичиндеги ар бир кошулуучу карама каршы белгиде жазылат. Көрдүкпү? Азыр мен бул теорияны көп мүчөдөн көп мүчөнү кемитүүдө пайдаланам. Мынакей мен 2 көп мүчөнү көрүп турасыңар. Биринчи көп мүчөдөн экинчи көп мүчөнү кемитейин деп жатам. Ал үчүн көп мүчөлөрдү кемитүүдө кашааларды ачышка туура келет. Биринчи кашаанын алдында белги жок болгондуктан плюс деп эсептеп өз эле белгисинде көчүрдүм. Эми экинчисинде минус тургандыктан карама каршы белгиде көчүрдүм. Мынакей 6а кубту минус 6а куб дедим. Минус 5аны плюс 5а дедим. Минус 2ни плюс 2 дедим. Көрдүңөрбү? Кашаанын алдында минус белгиси турса, кашааны ачканда карама каршы белгиде жазабыз. Эми окшош кошулуучуларды топтоп коелук. 4а куб минус 6а куб минус 2а куб болот. Минус 3а плюс 5а плюс 2а болот. Плюс 7 плюс 2 плюс 9 болот. Кана балдар, жыйынтыктагылачы? Көп мүчөлөрдү бирин экинчисинен кемиткенде жыйынтыгында эмне пайда болду? Ооба, өзүңөр байкагандай, көп мүчөлөрдү кемитүүдө көп мүчө келип чыкты. Көрдүкпү? Урматтуу окуучулар, экранда силер көрүп турган теңдемени чыгарыш үчүн көп мүчөдөн көп мүчөнү кемитүү эрежесин пайдаланалык. Ал үчүн алгач теңдеменин өзүн көчүрүп жазып алайын. Карагылачы.
теңдеменин өзүн көчүрүп жазып алабыз. Эми кашаанын астында белги жок тургандыктан плюс белгиси бар деп эсептейсиңер. Ошондуктан биринчи кашаанын ичинде турган кошулуучулардын баардыгын өз белгисинде жаздым. А экинчи кашаанын алдында минус белгиси турат. Демек булар карама каршы белгиде жазылды. Андан кийин мен Y барларды же өзгөрмөнү камтыган кошулуучуларды барабардыктын бир жагына, камтыбагандарын экинчи жагына топтоп жатам. Анда бул жерден көрдүңөрбү? Минус 1,8 барабардыктын оң жагына алып өтсөм, плюс 1,8 болуп өттү. Минус 3,4 оң жагына алып өтсөм, плюс 3,4 болуп өттү. Анда демек 3,2 y-ден 5,2 y-ди кемитсем, минус 2 y чыкты, оң жагы минус 0,6 барабар болду. Y-ди таба турган болсом минус 2-ге бөлөйүн, анда y барабар 0,3 экени келип чыкты. Мен бул теңдемени чыгарууда дагы балдар көп мүчөдөн кемитүүнү пайдаландым. Анда текшерүүнү мен жүргүзөйүн, а силер сабактан кийин өз алдыңарча текшерип көргүлө. Мен жообун мына минус 5,8 барабар 5,8 экендигин көрсөтүп жатам. Жообу y барабар 0,3. Теңдемени чыгарылышын көрдүңөр. Эми балдар, көп мүчөлөрдү кемитүүнү аткарып көрөлү. Көп мүчөнү кемитүүнү аткарганда демек биринчи көп мүчөнүн өзү жазылат. Экинчи көп мүчөнү кашаанын алдында минус белгиси тургандыктан карама каршы белгиде жазып алайын. Мынакей, анда силерге суроо. Жыйынтыгында көп мүчөлөрдөн кемитүүдө жыйынтыгында кандай көп мүчө пайда болду? Таап көргүлөчү. 4 жооптун ичинен кайсыл жоопту туура десеңер, ошол жооптун номерин дептериңерге жазасыңар. Анда мен туура жоопту көрсөтө берейин. Окшош кошулуучуларды топтосом 2a кубтан a кубту кемитсем a куб чыгат. Минус 5aдан плюс 4аны кошсом минус эле a чыгат. Плюс 5ке плюс 2-ни кошсом плюс 7 чыгат. Мынакей балдар, көп мүчөдөн көп мүчөнү кемиттим. Анда туура жообу 4 жооптун ичинен 3-чү жооп туура экен. Эгер кимиңер 3-чү жоопту туура деген болсоңор, анда азаматсыңар. Көп мүчөдөн көп мүчөнү кемитүүнүн жообун жазалык. Албетте көп мүчө келип чыкты. Эми балдар, биздин бүгүнкү сабакты жыйынтыктайлык. Мынакей экранда силер 2 көп мүчөнү көрүп турасыңар. Булар көп мүчөлөр. Көп мүчөлөрдү көп мүчөлөргө кошууда, мынакей экөөнү кошуп жатабыз. Экөөнү кошкон учурда окшош кошулуучуларын кошобуз. Кемитүүдө кашааларды ачышка туура келет мынакей. Анда жообунда 3k куб плюс 3k минус 4 деген көп мүчө келип чыкты. Кемиткен учурда кашааларды ачуунун эрежесин пайдаландым. Мына 3k кубту өзүн жаздым. 5kдан 2kны кемитсем плюс 3k чыкты. 4төн минус 8ди кемитсем минус 4 чыкты. Көрдүңөрбү? Демек көп мүчөгө көп мүчөнү кошсом жыйынтыгында көп мүчө келип чыкты. Эми минус 3k куб плюс 7k плюс 12 кайдан келип чыкты? Минус 3k кубтун өзүн жаздым. Плюс 5kга минус 2k десем, демек кашаанын алдында минус тургандыгын эске алсам, плюс 2k болмок дагы 7k чыгат. Мынакей эске алдым. Анан 4 минус менен минус 2 дагы плюс болуп кетет да 8ди кошсом 12 чыкты. Демек жыйынтыгында көп мүчөдөн көп мүчөнү кемитсем дагы көп мүчө келип чыкты. Урматтуу окуучулар, бүгүнкү сабакта мен силерге көп мүчөгө көп мүчөнү кошууну жана кемитүүнү үйрөткөнгө аракет кылдым. Силер ушул алган билимиңерди теңдемелерди чыгарууда, туюнтмаларды жөнөкөйлөтүүдө, туюнтманын маанисин табууда пайдалангыла. Кайрадан силер менен эфир аркылуу жолугушканча коштошолу, саламатта калгыла.